Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушун буга чейин Ата Мекен партиясы сунуш кылып, буга ылайык жол картасы да иштелип чыккан. 2000-жылы биз Торгарттан темир жол кирип, бүт нарын аралап, Тогуз-Тороо аркылуу Жалал-Абадка өтө турган жол курулуш керек деп закон киргизгенбиз. Ошол кездеги президент Акаев кол койгон. Анткени дүйнөдө талаш болуп, ал жол мындай өтпөстөн Алай аркылуу кирип Тажикстан, Иранга өтүп кетиш керек деп талашкандар дагы болгон. Биз ал Кыргызстанга пайдасы жок. Бүт Кыргызстанды аралап өтсүн. Кийин балыкчыга кошуп койсок, түндүктү, түштүктү бириктирген темир жол да пайда болуп калат экен деп так ушуну тандап алганбыз. Эгерде бул ири долбоор ишке ашса, экономикада чоң өсүштөр болмок. Бүгүн биз тупиктеги өлкөбүз. Казакстан менен Россия менен гана суудалашабыз. Ал жол ачылса, 4 тарабыбыз ачылат. Инд океаны, Тынч океаны, бул жагы Атлантика океанына чейин барабыз. Шанхайдан Парижге чейин барып келгенге мүмкүнчүлүк ачылат. Кыргызстандан 20-30 миллион тонна жүк жылына өтөт. Бул $500 миллион, $1,5 миллиард пайданы Кыргызстан көрөт дегендикке жатат. Эң негизгиси биздин балдар дүйнөнү өздөштүргөнгө, дүйнө менен соода саттык кылганга мүмкүнчүлүк ачылат. Ошондо бүгүн алыскы жана чет жакта деген нарын 9 жолдун томуна айланат. Темир жол демилгесине байланышкан маселени Ата Мекен фракциясы буга чейин бир канча жолу жыйында карашкан. Андыктан бул сунуштарга өкмөт олуттуу маани берип, темир жол куруу аракетин эртерээк көргөндө, эмдигиче бул ири долбоор ишке кирмек. Азыр мындай экономисттин расчёту Кытайдан Европага кеткен товарлардын 18% Казакстанга өтөт экен. 1% биз аркылуу өткөндө жылына $200 миллион заттарын жете алмакпыз да. Юг северди кредит албай ошондон түшкөн дивидендке курбайт белек. 1% түшкөндө $200 миллион дивиденд түшмөк эмес. 18% Кытай океан. Ошол океандын суусу азыр биздин көз алдыбызда Казакстан аркылуу өтөт. Кеп ушунда болот. Кытайдан алынган кредиттин эсебинен Жалал-Абад балыкчы жолу курулуп жатат. Аталган долбоорго ылайык 1 чакырым жолдун наркы бул жол менен $2,5 миллион бааланган. Эл өкүлдөрү асфальт жолдун ордуна темир жол курулса, эффективдүү натыйжа болоорун белгилешкен. Эми түндүк түштү темир жол ошол жерден курулуп кала турган болсо, грузопотоктун баары грузовиктер менен эмес темир жол менен кетет. 6 полосаны куруп алып, пассажирлердин көбү кечинде отуруп эртең менен Бишкекке келип калып, көбү пассажирский 8 саатта теме менен келет. Поезд менен келет. Анан ошондон бул 6 полоса адам жүрөбү? Анын 10 жыл 15 жылда талкаланат экен көрүнөт. Оңдоонго жылына канча кетет. Темир жол курулуп калганда грузопотоктун баары жана цистерналардын баары Россиядан келген груздун баары темир жол менен түзөлүп кетип калат. Кыргызстанда башка өлкөлөр сыяктуу нефти же болбосо өзүбүз куруп койгон ири өндүрүштөр жок. Андыктан кошуна элдин марттыгын пайдаланып, экономиканы өнүктүрүүгө толук мүмкүнчүлүктөр бар дешет айрым эксперттер. Бирок мындай ири долбоорлорду ишке ашырууда өкмөттүн колу буту тушалуу экендигин айрым эксперттер белгилешүүдө. Бишкек аймактын тагдырын чече турган чечимди кабыл ала албайт. Бул темир жолго Москва менен Астана каршы. Биринчиден биздин өнөктөштөр коопсуздугунан чочулашууда. Анткени Кытай сунуштаган темир жол долбоору аталган өлкөнүн каалаган учурда ЭАЭСке коркунуч туудуруп, армиясын киргизүүгө мүмкүнчүлүк берет дегенди түшүндүрөт. Темир жол куруу маселеси бир топ жылдан бери көтөрүлүп, бирок эч эле ишке ашпай келүүдө. Кечээки өткөн бизнес форумда талкууга түшкөнү менен анын качан курула башталары жөнүндө сөз болгон жок. Зарылбек Шермаматов, Сентябрь.